ناصحا ومجددا فارنوا بنذر طاهر وجنان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү видео аркылуу биз сиздерди Германиянын элчилигинин кызматкерлеринин Косоводогу Ахмадия мусулман жааматынын борборуна болгон расмий иш сапары менен тааныштырмакчыбыз. 2023-жылдын 21-декабрында Косоводогу Ахмадия мусулман жааматынын борборунда Германиянын элчилигинин маданият, маалымат каражаттары жана дин иштери боюнча биринчи катчысы Кристиан Бетчер мырза тосулуп алынды. Бетчер мырза Косоводогу иш-аракеттерин талкуулады. Андан соң кыскача баяндама жасалып, ага Косоводогу Ахмадия мусулман жааматы тарабынан жүргүзүлүп жаткан диний жана маданий демилгелер тууралуу маалымат берилди. Буга байланыштуу Косовонун делегациясы катышкан Jals Salana Germany 2023 тууралуу кыскача видео тасма да көрсөтүлдү. Ал тасма ага ушунчалык таасир эткендиктен ал келерки жылы Косоводо өтүүчү Жальса Саланага катышуу тилегин билдирди. Ал Ахмадия мусулман жааматынын сүйүү барына, чек көрүү эч кимге деген девизинин негизинде тынчтыкты, бир туугандыкты сүйүүнү, кызматташтыкты жана диндер аралык диалогту өнүктүрүүгө жааматыбыз жасап келе жаткан глобалдык иш-чараларга баа берди. Бул жолугушууда Humanity First уюмунун гуманитардык долбоорлору да баса белгиленди. Жолугушуунун соңунда Кристиан Бетчер мырзага Курани Каримдин немис тилиндеги нускасы, ошондой эле убада кылынган Масих жана Махди алейхиссалам тарабынан жазылган ислам окууларынын философиясы аттуу китептин англисче котормосу да тапшырылды. Баяндоонун биздин жааматыбыздын даватчысы жана Косоводогу Ахмадия мусулман жааматынын президенти Джинахуддин Сайф мырза даярдаган. Көңүл бургандарыңыздар үчүн чоң рахмат.